Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Эмне деп айтат деген балка эмес. Эжеке эшикке алып чыгып атат го. Телефон эмне алып жүрөт? Телефон эжелерге чыгат деп Ушундай шартта сактайсыңарбы? Пряник түшүнүп жазасыңарбы? Срок годности жок экен да мына. Муну албашыңар керек болсо жакка чалсаңыздар. Бул жакта да бир цех бар экен. Срок годности коюлбай калыптыр. Нарында ушундай чоң цех бар экен. Буну мисалы булар турбайбы? Бунун дөңгөлөгүн жасап коюш керек да. Анткени жана постоянно айткандай эле мен бул жак деген красный зона болуп эсептелиш керек да. Анткени тем более булочка пряник чыгарып атасыңар. Аны ошо элдер жейт. Кичинекей балдар көбүнчө жейт да. Салатпа. Кандай сакыр? Не сакыр берүүсү Мардадан. Конокко келгенбиз? Кирип көрүп коелук деп. Берип коңуз. Аябай жакшы тозуп алдыңыздар го. Достор, жакшы тозуп алышты. Ушундай жакшы да, мен башка да ишкерлерге айтар сөзүм, коноктор кирип калышы мүмкүн. Өзүңөр деле кирип калышыңар мүмкүн, ошон үчүн формаларды даярдап турушуңуздар керек да. Ошол жерден эле мисалы хозяйны келип ичин көрөйүн десе, ошо форма менен кириш керек. Бул телефон кирбеш керек эжеке. Сразу айтып коеюн. Эмеге бул жака? Телефон кирбеш керек. Ооба. Анткени бияктан деген силер деген тамак аш жазып отосуңар да. Телефонду кирип алгыңар менен кармайсыңар. Туурабы? А тек принтер булбу, Бул эмнеге турат бул жакта? Бул жанагы торт. Ушул жерден чыгарасызарбы? Бул жерге кириң карап койгочу, бул беспорядок да эми. Торт жасайсыңар. Торттон көп отравление болот, билесиздерби? Жакшы караш керек да, ошон үчүн тазалыктычы бияка келчи билесиң. Бияктан өзүлөрүнүн немелер экен. Силер биякта обед кылган жериңерби? Ушул жерде овкаттарыңар. Бул жакта болсо баягы красительдер. Красительдерди коштор. Оларга таң калам да, ушу китайский. Эч кандай аннотация маркировкалары жок. Тигил жагы эмне? Эжеке эшикке алып чыгып атат го. Бул жак склад экен. Тесто эмес. Таза, жакшы. Мындай таза кылыптыр да бул жерлерин. Бирок бул накиптерди кетиш керек баары бир. Биягында балкасы жатат. Же эмне деп айтат деген балка эмес. Биякта деле краситель экен. В принципе, нарынга тиги келгенде башка цехке караганда тазараак, жакшыраак экен. Бирок баары бир талаптарга жооп бербейт да, достор. Пряник түшүнүп жазасыңарбы? Каякта муздатасыңар? Ушул эле жактан. Ушул жерден эле муздайбы? 2 замес жазылат, муздат. Анан бияка кирет. Бунун үстүн чаңын качан сүрттүңөр эле? Бүгүн эле сүрөт, аяка мен уламын коём да. Бул Стерди кое берем да. Бул кулпу эмне жатат биякта? Сиз ошо кулпуну кармаладыңызбы? Эми колуңузду жуушуңуз керек, андан кийин кайра пряник кармашыңыз керек, билесиз да? Бул жактарында ундар полдо турат. Бул эмне мешоктор? Кереги жок. Кереги жок болсо эшикке эле алып чыксаңыз. Булчу? Буларчы? Ал ошо эмелге пряниктер салмак. Булчу. Кедойдун коштор. Ушундай шартта сактайсыңарбы? Ошо жерге эле. Бияк болбойт бул жака тискениңер эжеке. Нержавейкадан кылыш керек да негизичи. Элге мисалы бекер берген жоксуңар да акча көрүп атасыңар да. Анан ошого жараша таза тыккан жерде жазасыңар, жакшы болмок да. Мен мисалы бияка кирдим, эми силердики кичинекей экен, бирок ушул жер кичинекей жер таза болсо, биз не сахар анчалык неме этпейбиз, бирөөнүн бизнеси бузулуп калса деген дебейбиз. Киребиз, таза болсо таза деле кетип калабыз. Ошондой эле болуп атат да. Мисалы монтуп сактаганыңар болбойт, муну эл жейт.
Аны биз көбүнчө эле мондай коробкаларга салып койчубуз. Анан азыр бир айдан бери эме чыкпаганга ушу азертен жазып Бул жерлериңерде араколо мисалы май сай бүт бар телин ушул жерде турат. Тиги химия ушул жакта турат. Неме эткенчи? Эт шаяк жууганчы. Анан биягында эле карабайсыздар. Ушул деле беспорядок да. Немени чоң айта албайсыз. А сиздин формаңыз жакшы экен. Сон жакты. Ошо бул жакты таза кармаңыздар эже. Ладно, сиздин атыңыз ким? Гүлзада. Гүлзада. Бул фирманын аты эмне? Пери. Пери. Готовый торт барбы? Мына, Анан могул жакта. Каягынан чапталат силердин этикеткаңар, маркировкаңар? Ал бияктан кетип аткандан чаптабайбыз, маркировка негизи бар мына. Негизи чапталбайбы, Магазинге барар деле чаптайбыз жанагы дүкөндөргө кетет го. Ошол үчүн деле мындай эмебиз бар. Кичинекей неме менен штамп жазабыз дагы. Этикет кылат. Ага, достор, муну менен срокту басышат, печать, степлер. Шулар менен басат экен. Бул пряник, Так, ошондо названиясы, курамы, сактоо мөөнөтү, адреси, телефон номериңиз. Туура эле? Орусча жазбайсыздар, кыргызча эле? Муну ошо биз чыгарып бердик дейт. Балдарга эле айтабыз, өзүбүз чыгарбайбыз, анан алар жазап берген. Негизи орус тилинде кошуп койсоңуз жакшыраак да, анткени бизде Кыргызстанда көп улуттар жашайт да. Ошон үчүн бул торттук, сертификатталган. Сертификат соответствие барбы? Бар, бар. Курамы, баун, каймак, шекер, жарактуу мөөнөтү, адрес. Туура эле. Муну каякка коесуздар? Жок, упаковка болду да, андан кийин каягына коесуздар? Упаковканы бул жакка эле скотч мунчукта коебуз. Бул жагына, Всё. Мынакей достор, биз Пери деген торттун ичин көрдүк. Кичинекей эле цех экен, эки эжеке иштейт экен, анан өзүңүздөр көрдүңүздөр эми. Достор, биз нарындабыз дагы эле маркетке келдик. Сахар берүүсү Умардадан. Бир сыра карап коелук дегенбиз эчин. Мон тартып койчу, жакыныраак. Карап коюңуздар. Бульон ичинде жүрөт, мындайда болуш керек негизи. Мөөнөтү каякта? Срок годности жок экен да мөөнөт. Мына эчтекеси жок экен. Мына мөөнөтү жок экен. Өзүңдө карай калсаңчы, тигин жакта калалы. Алар бияктабы, Метелекте? Агам деген нардын фирмасы торт чыгат. Дата койсо, талтырганда койбой калган. Дата болмай коюлат. Доллар менен. Малган эмес. Дам дейсизби, мөөнөтү тигилер чыкканда эле коюш керек болчу да. Ошо силер муну албашыңар керек болчу. Тияка чалсаңыздар. Достор, ушул жакта да бир цех бар экен. Ошол жака да келдик. Так, чоң цех экен да. Биякта немелер? Сиз жооп бересизби? Биякта жооп бересиз. Саламатсыздар. Сахар берүүсү Умардадан. Кандай сыр? Ичин көрүп коелук да эмес? Ушул жагынан киреби? Биягынан киреби? Биягынан киреби? Биз биягынан кирет, негизи. Бер коңузчу андай калат немелерди. Мынакей достор, биз ушул цехке келдик. Нарында эң чоң цех экен, көрүп коелук. Бул жагында видео камерасы бар экен. Биз Бакиланын өткүнчү ачып беребиз. Бакила, ты чертик бар болсо жакшы болмок бизге. Бакила барбы? Жокпу? Аке достор, нарындагы биякта чоң цех бул нарындагы эң чоң цех. Ең чоң десек та кичине болсо да талаптардын чоңураактайбыз. Жакшы экен, чоң цех экен. Бул жактан эмне болот? Жакта Наполеон тортун жасайт. Камераны жасайт, анан эртең кайра жасайт. Биякта упаковкалайт, ошондой. Биякта текст жасайт, биякта текст жазуучу. Текст жасайт. Жана бир магазинге барсак, срок годности коюлбай калыптыр. Булочкалардын срок годности жок эле кетип атат да. Именно биздики. Именно даамдык ошондой болуп кетип атат. Бул жакчы. Бисквит торт. Бисквит.
Kremler kostop жазган жерибиз да. Бул жерден жазып алат экен. Бул жагы бисквиттер жасайт. сер деген каяка ушул нарыгын эле сатасыңарбы? Нарыгын сатабыз, Кочкоргондан Актала Атташка кетип. Бул эмне болуп жүрөт? Ушу бүкүлдөрдүн эметкен нерсе, могул бүкүлдөрдүн эметкен. Бул жерде бул жакта турбаш керек да. Анткени карабайсызбы, буягында эле бисквиттер турат. Бул жакта болуш керек да. Так, ар жагынан бери көрүп эле бул жактарды достор. Ушинтип жазышат экен, кооздоп. Не дейсем, достор, таза экен. Вичнин бар деп. Булчу шпатель. Шпатель могул үстү курган нерсе, ал кечине жууп тазалап, үстүн куруп тазалап, азыр просто иш үстүндө кичине бубан калды. Бул негизи ошо кухняга кирбеш керек да, булчу немеге, цекке. Жерде. Скатыңар бар да, ошол жерде туруш керек да, жаңы эле кететиги көрсөткөн щетка менен ушулар ошол жакта болуш керек да. Бул жакты тартпой. Телефон эмне болуп жүрөт? Телефон эжелерге чыгартпайм. Шуну алып койгула телефонду. Бул жактан ошондо эмне жазылат? Жактан только бисквитный торт. Жок, бияктан. Шоколадтарды эртип, ошо мына кылышат да. Шоколадны эртип, шоколадны кылышат да. Бул жагы эмне экен? Бул жакта формалар экен, ушуларга куюп, анан жазайт, Так, булчу. Ошо үстүнө коюп чыгасыз. Краситель, красительде онда аннотация болуш керек да. Хотя бы орус тилинде болуш керек. Бул жакта полный эле Кытай экен да, карасаңыз, түшүнбөйм да мен мисалы составында эмне бар экенин ошону билбейм да. Ошону кошуп койушуңуздар керек. Ошо? Ошо мында өзүнчө жана айтып атпаймынбы, бир скатыпчы ошонун ичине коюш керек да. Эми силердин ойлонуңар чоң да. Ушундай чоң цех баарына поставлять этип кетсеңер, анан ошого жараша жаңы эле мен айткан оңойлуу нерселер да. Ошолорду кылып коюш керек да. Так, бул жакта араколуштар, достор, бул жакта бисиси бар экен. Биси таза, жакшы. Мынакта коробканын үстүндө турат. Полдо турган жок, самый главный. Жакшы да, сонун ошонсу. Болчу, бул торт. Ал заказдар получается, ал кетет магазинге. Эсен туулган күнүң менен дейт. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эсенди туулган күнүң менен куттуктай кетели, достор. Бул жакта мына эмне деп койчу элем? Медовый корочканы. Корочкаларды ушинтип тизип коюшат экен. Медовый торт даярдачу жерибиз да. Бышырган жерибиз тиякта, кыстар бышырат. Мындай коробка салынабы, Бир сутка турбаса ысык болсо сметананы эритип салат да. Эритип салат, ошондо бир сутка туруп эртеси чыгып баштайбыз да. Анан бул коробкаларда турбаш керек да, мындайчы. Мону турбаш керек. Тетиги жерде да сүрүп коюшуңуздар керек экен да, вытяжканчы. Бул жакчы. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Не сахар берүүчү? Омар Даданов. Кандайсыздар? Бул жакта ушун муздайт экен, Бул жакчы. Бул эмне? Бияк вытяжка болчу, неме болчу мурун азыр. Түйүн неме алганда иштетпейбиз да. Ысыл экен аябай, Камырлар түшүп калат. Камырлар түшүп калат. Камырлар кичине неме болчу. Ушундай болуп чыгат экен бул ичке. Таза тыккан жерде, жакшы. Салынган бул полдору таза. 10 сантиметр жерден өйдө турат. Потолокторунан бери таза. Ошонсу жакшы экен, бирок ушунун телефондорун алып коюш керек да. Эмнеки бул? Покоду. Сиз мисалы азыр телефонду кармабадыңызбы, эми колуңузду жуушуңуз керек болуп калат да. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Анан бул стенагачы бул жакка да кафель коюлуш керек да. Тигил жактарыңардай кылып. Ошентип кылыш керек бул жакта да. Бул жактан ошондо эмне болот? Жактан болсо жана медовыйдын корочкасы. Ушул жерде. Нарында ушундай чоң цех бар экен. Эми аракет кылып атыштыр достор, таза тыккан жерде жасаганга. Бул жер жаңы жер экен, жакшы. Самый главный таза. Бирок мен айткан минустарды класстарда,
жана мен айткан минустарды. Биякта пряники каягында? Болбой, Саматсар. Кандай шаар? Сахар берүүсү Умар Даданов. Бул жакты көрүп коелук деп келгенбиз. Халат-палаттарыңар барбы? Халаттарыңар барбы? Не халат? Негизи киргенде караганда ванильные пряники дейт. Мат. Радость. Курамы. Дата изготовления. Сыртная шапкалка. Жакшы экен. Бул жактан чыгабы, ошондо. Упаковканы каякта калсар? Биякта калышты. Бул жерден упаковка кылып туруп, андан кийин кетет, тигил жака. Жактарды көрүп коелук деп биякты тарт. Ушул жакта муздайбы, ошондо? Алды сеткага. Аа. Астына коробка немели пустойлы. Жөнөкөй коробка. Товар салат деп ойлоп мындай эле. Немени торттун Торттун калыстар экен, Муну тиги скатка алып чыгып салыш керек да, ошончу. Бул жакчы. Ал аз жазып атышпайбы? Жөнөкөй. Да, үстүн. Үстүн чагын сүртүп коюш керек экен, Анан вытяжканы дагы. Булардын баарын ундар тартып коюм, ундар өйдө турат. Тесто эмес, карап коюңуздар, достор. Таза, тыкан. Ягы деле таза экен. Ундар тетин. Полкада. Ундар өйдө. Бияктан ошондо даярдалып тургандан кетет экен да, тиякты өзү, Бул жакчы. Могу азыр аппарат иштейди. Негизи упаковочный аппарат. Могулар болсо этикетке чыгарган компьютер. Көрөм сен. Этикетке ушуну ачат экен, Булар турбайбы? Бунун дөңгөлөгүн жасап коюш керек да. Бул вообще дөңгөлөк каралбай калбады. Муну дагы неметип коюш керек. Алып коюш керек. Муну ылдый жагын неме влажный уборка канча убакытта бир кыласыңар? Жумада бир болот. Жок, Жума сайын Күнүнө тазалап кетем бич. күнүнө да. Негизи ошолорду тазалап коюш керек да муну. Ылдый жактарынан баарын тенчи. Анткени жана постоянно айткандай эле мен бул жак деген красный зона болуп эсептелиниш керек да. Анткени тем более булочка пряник чыгарып атасыңар, аны болсо элдер жейт. Кичинекей балдар көбүнчө жейт да. Бул жерге да кафель коюп коюш керек экен да. Баягы сынбады. Баягы сынбады. Шаяқадай кафель коюп коюш керек экен. Кышында сынбады. Мынакей достор, Нарын шаарындабыз, Радость деген цехтин ичин өзүңүздөр көрдүңүздөр.